Бир суткада 25 ооругандардын жалпы саны 656 жетти. Коронавирус Нарын областында кулач жаюуда. Бүгүн 24 апрель күнү өкмөт үйүндө саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев өлкөдөгү эпидемиологиялык абал боюнча маалымат берди. Акыркы бир суткада коронавирус жаңы жуктурган 25 адам аныкталды. Коронавирус менен ооругандардын жалпы саны 656 жетти. Алар Бишкек шаарында 6, Чүй областында 4, Ош шаарында 3, Ош областында 3, Нарын областында 9. Белгилей кетүүчү жагдай коронавирусту жаңы жуктуруп алган 25 жаран обсервациядагылар болгонбу же башка шарттан катталдыбы маалымат берилген жок. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Тажикстан менен Түркмөнстанда бүгүнкү күнгө чейин коронавируска кабылгандар жок деген жагдайды текшерүүгө алат. Бул тууралуу тажик басылмалары жазышууда. Анда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлдөрү аталган эки өлкөгө келишип, бийликтен вирус каттала элек дегени боюнча текшерүү жүргүзүүгө камданып жатканы айтылат. Тажикстан менен Түркмөнстанга келген эксперттер шаарларга, медициналык жайларга жана ири мекемелерге барышып текшерүү жүргүзүшөт. Мындай текшерүүдөн кийин эксперттер расында эле коронавирус менен ооругандар бар же жок деген жыйынтыкка келишип, өлкөдөгү абалды баалайт. Мындан тышкары уюмдун адистери вирустан коргонууну жакшыртуу боюнча өздөрүнүн сунуштарын айтмакчы. Бүгүнкү күндө дүйнөдө 11 мамлекетте коронавирус аныктала элек. Ага Тажикстан менен Түркмөнстан дагы кирет. Коронавирус жуктуруп алгандардын катарында прокуратура кызматкери дагы бар. Ал дагы деле реанимацияда жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Эске салсак, буга чейин укук коргоо органдарынын 12 кызматкери COVID-19 илдетине кабылганы айтылган. Мындан сырткары ЖМКлар Жайыл райондук прокуратурасынын 32 жаштагы кызматкери 19 апрелде ооруканага жаткырылганын жазышкан. Маалыматка караганда аны менен кошо жубайы дагы илдетке кабылган. Прокурор реанимацияда дарыланып жатат. Биздин дарыгерлер айыктырат деп ишенип турабыз, деди Үсөнбаев. Эске салсак, Кыргызстандагы стационарларда COVID-19 жуктурган 326 адам жатат. Анын 12си оор абалда болсо, 5-өө реанимацияда. Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев өзгөчө абал режиминин мөөнөтү бүткөндөн кийин деле чектөөлөр толугу менен алынбай турганын эскертти. Ага брифинг учурунда карантин бүткөндөн кийин эл жеке коопсуздугуна кандай кам көрүшү керектиги боюнча суроо узатылды. Ар бир кишинин жоопкерчилиги өсө турган маал келди. Өзгөчө абалдын тартибин жеңилдеткенде жайбаракат ары бери басып, социалдык аралыкты буза баштасак, ушуга чейин жасалган аракеттин баары текке кетчүдөй. Ошондуктан үй шартындагы карантинге алынгандар эрежени тыкыр сакташы керек. Ошол эле учурда ар бирибиз гигиеналык эрежелерге так болуп, күн жылып калды. Үйлөрдү желдетип, таза кармаганда, аралыкты сактаганда үйрөнсөк аябай жакшы болот эле. Башка мамлекеттерден көрүп жатабыз, көчөдө 2ден ашык киши чогулбайт. 1,5-2 метр аралыкты сактап жатышат. Баарын так аткарып абал калыбына келүүдө, деди Үсөнбаев. Мындан улам ал Кыргызстанда дагы абалды турукташтыруу үчүн баарылып жапа тырмак аракеттенүү керектигин белгиледи. Экономиканы жандантуу үчүн жакынкы күндөрдө этап-этабы менен ишканалар иштей баштайт. Алардын да санитардык нормаларды сактоосуна тыкыр көзөмөл жүргүзүлөт. Тартипти аябай катуу сакташыбыз керек, деп эскертти министрдин орун басары. Аксыда сууга агып кеткен баланы издөө иштери уланууда. 23 апрель күнү кечки саат 17:20 чамасында райондун Үчкоргон айыл өкмөтүнүн Катыраңкы айылында 11 жаштагы бала Наманган каналына түшүп кеткени тууралуу маалымат түшкөн. Издөө иштерине Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, жергиликтүү тургундар жана милиция кызматкерлери тартылган. Тоң районунун Төрткүл айылында 2 жаш баш кошту. Той ээси Аскат Таранчиев аймактык кабарчыга эмне себептен карантин учурунда үйлөнгөнүн айтып берди. Аскат Таранчиев 1989 жылы Тоң районунун Төрткүл айылында туулган. Айылдагы Болот Мамбетов атындагы орто мектепте окуучуларга тарых сабагынан окутат. 4 бир тууган, 1 эжеси, 2 агасы бар. Негизи үйлөнүү тоюм 28 мартка белгиленген. Эки жак тең тойго даярданып жатканбыз. Анан карантин башталып калып, тоюбузду 15
15-апрелден кийинки убакка карантин бүткөндө үйлөнөлү деп жылдырдык. 15-апрелден кийин да карантин созулуп кетти. Жакшылыкты токтотпойлу деп 18-апрель күнү баш коштук. Жубайым Махват Осмонова Тоң районунун Бөкөнбаев айылында туулган. Жогорку билимдүү, буга чейин жеке ишкерлик менен алектенип келген. Келинчегим баарыбызга жакшы маанай тартуулап, ата-энеме ысык чайын берип жатат, деди Асхат мырза. Үйдөгү зордук зомбулуктун көбөйүшүнө байланыштуу кризистик борборлорду ачуу маселесин карап жатабыз. Бул тууралуу Бишкек шаарынын коменданты Алмаз Орозалиев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында былтыркыга караганда быйыл үйдөгү зордук зомбулуктун саны 62% өскөн. 2019 жылдын 24 мартынан 24 апрелине чейин 100 факты катталса, быйыл ушул эле маалда 162 факты болду. Урматтуу шаар тургундары, бул убакыт дагы өтөт. Үй бүлөлөрүбүздү сактап, жакындарыбызга сабырдуу болушубуз керек, деди Орозалиев. Ал ачыла турчу кризистик борборлордо адам көп болорун, бирок бардык санитардык эпидемиялык эрежелер сакталаарын кошумчалады. Биз бул борборлордун жана анда жашагандардын коопсуздугун камсыздоого даярбыз, деди комендант. Австралияда рекорд 4 жаштагы 21 күчүк тууду. Австралиянын Квинсленд штатында Неаполитан мастифи породасындагы ит өлкөдө рекорд жаратып 21 күчүк тууду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Алгаш 4 жаштагы көлөкө 3 күчүк тууган, бирок иттин кожоюну анын абалынан кооптонуп, ветеринардык клиникага алып келген. Мал доктурлар итке рентген жасашканда дагы 18 күчүк курсагында калганын көрүшкөн. Итке чукул арада жасалып, калган күчүктөрдү жарыкка алып келишкен. Көлөкө учурда 21 күчүгүнүн курчоосунда калыбына келип жаткандыгы айтылат. Белгилей кетсек, 2004-жылы Англияда жашаган аталган породадагы ит 24 күчүк тууп дүйнөлүк рекорд жараткан. Бишкекте 2 жашар кыз 8-кабаттын балконунан кулап каза болду. Маалыматты Бишкек шаарынын комендантурасынын басма сөз катчысы билдирди. Кырсык тууралуу маалымат 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө 23 апрелде саат 18:30 чамасында келип түшкөн. Анда Бишкектеги Насыридин Исанов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн биринин балконунан ымыркай кулап түшкөнү айтылган. Окуя болгон жерге райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу барып, 8-кабаттан кулап түшкөн кыз 2018-жылы туулган. Алдын ала алынган маалыматка ылайык кыз белгисиз шартта кулап түшкөн. Тез жардам кызматынын кызматкерлери наристе каза болуп калганын аныкташкан. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, тиешелүү экспертизалар дайындалды, деди маалымат катчы. Карантин аяктаса биринчи кезекте кимге жумушка чыгууга уруксат берилери айтылды. Эгер карантин токтосо, биринчи кезекте күнүмдүк маянага иштегендерге жумушка чыгууга уруксат берилет. Бул тууралуу 24 апрелде Ички иштер министринин орун басары Бишкектин коменданты Алмазбек Орозалиев билдирди. Биринчи кезекте жарандар күнүмдүк оокатын таап, иштеген тармактардын иши жанданышы керек. Алар курулуш, такси, бирок алар санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткарышы зарыл. Бир таксиде 2ден ашык жүргүнчү болбошу кажет. Өз убагында дезинфекциялоо иштери жүргүзүлүп, жарандар бет кап тагынып, ортодогу аралык сакталышы абзел. Коюлган талаптар аткарылбаган учурда мыйзам чегинде жарандардын жоопкерчилиги каралат, деп билдирди комендант Орозалиев. Тажикстандын президенти Эмомали Рахман өлкө дыйкандарын орозону башка мезгилде кармоого чакырды. Бул тууралуу ал Рамазан айына карата жасаган теле кайрылуусунда билдирди. Рахман мусулмандар үчүн ыйык эсептелген бул ай быйыл коронавирус пандемиясы күчөп турган учурдан тышкары жазгы айдап себүү иштерине да туш келгенин белгиледи. Ошондуктан биз суу ичпей, тамактанбай, ошол эле маалда оор жумуштарда иштеп, ден соолугубузга зыян алып келбешибиз керек. Анткени бир күн бою ачка жүрүү иммунитеттен начарлатып, жугуштуу ооруларды жуктуруп алуу тобокелдигин жогорулатат, деди президент. Рахмон өлкөдө коронавирус жуктуруп алган бир дагы учур катталбаганын белгилеп, жарандарды тазалыкка, өзүнүн үй бүлөсүнүн жана жалпы коомдун саламаттыгын сактоого өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Тажикстандын президенти 2019-жылы өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Рогун ГЭСинин куруучуларынын орозону башка мезгилде кармоого чакырган. Быйыл Борбор Азия өлкөлөрүндө Рамазан айы 24 апрелде башталды.
Польшадан жана Кытайдан келген дарыгерлер Ош, Жалал-Абад областарына барат. Кыргызстанда коронавирус илдетине каршы күрөшүүдө өз тажрыйбасы менен бөлүшүү үчүн Польшадан жана Кытайдан келген дарыгерлер Бишкектеги ишин аякташты. Жугуштуу оорулар ооруканасында жергиликтүү дарыгерлер менен кошо коронавирус илдетине чалдыгып, дарыланып жаткан адамдарды карап, COVID-19 коронавирусуна каршы күрөшүү ыкмаларын үйрөтүп, кеңештерин беришти. 24 апрелде чет жактан келген адистер Ош жана Жалал-Абад областарына чыгып кетишет. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Польшалык 8 дарыгер адис Кыргызстанга 19 апрелде келген. Алардын курамында инфекционист, анестезиолог, рентгенолог, хирург жана медициналык орто персонал өкүлдөрү бар. Кытайлык дарыгерлер 20 апрелде келишкен.